Барыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп, кайрадан Манас баяны туугандар. Кече токтогон жерден сөздү улаардан мурун мен сиздерге кичинекей бир кеп айтып кетейин. Андан кийин баштайбыз окуяны улап. Мен мына сиздерге айтып берип жаткан Сагынбай Орозбаков атабыздын оозунан жаздырылып алынган абдан бир көлөмдүү Манас баянында, Манас китебинде туугандар, мен кыска гана кылып айтып берип жатпаймынбы сөздүн баягы окуянын жүрүшүн гана. Ал эми бул китептин ичинде андан сырткары дагы укмуштуудай бир шумдук баяндар бар. Алар, мисал ала турган болсок, аярлардын бири-бири менен согушу. Ошол Манас атабыз колун баштап келип, найзалашып, бая жекеге чыгып, кылычташып, айбалта урушуп, мына ушинтип согушуп жатса, бул жакта аярлардын согушу жүрүп жатат да. Аярлар бири-бирине дуа жөнөтүшүп, бири-бирине сыйкыр жөнөтүшүп, көзүн байлап, жолун байлап, баягы кээ жайчылар чыгып, күп-күндүз кара түн кылып, же болбосо күн жаадырып, же болбосо кар жаадырып, мына ушундай аяр жайчылардын ушундай согуштары болот. Алар кээде өзүнүн келбетин өзгөртүп, бир шундуктуудай жаныбарлардын кебетесинде болушуп, же болбосо жолборс, арстан, аждаар болуп куулушуп, болбосо эркек киши аял болуп, кемпир болуп, мына ушундай түсүн өзгөртүп, ар нерсеге куулуп, амалданып, согушта жанагы баатырларга жардам берген учурлары баяндалат. Мен алардын баарысын сиздерге жеткире айта албай жатканымды дагы моюндап айтып коюшум керек. Мен колумдан келишинче ошол кыска өзөгүн окуянын жүрүшүн гана аңгемелештирип баяндап берип жатам. Андан сырткары ушул Манас китебинде мисалы бир адамдын, бир кыздын, бир сулуунун кебетесин, анын сулуулугун сүрөттөө үчүн ушунчалык кереметтүү сөздөр, кыргыздын баягы тилинде сейрек кездешкен айрым кептер менен, анан дагы биз чалыштап, биз мүдүрүлүп кала турган, баягындай сөз таппай отуруп кала турган жерде биздин манасчыларыбыз ушунчалык бир шурудай тизип, жакыттай тизип сөздү бир керемет, ушунчалык бир жүзүмдөй кылып айтып сүрөттөп берет да. Аттардын, баягы тулпарлардын сүрөттөлүшү, кылычтардын, найзалардын сүрөттөлүшү, зооттордун сүрөттөлүшү, адамдардын кебетелеринин азыр эле айтып кеттим сүрөттөлүшү биздин колдон келбейт туугандар. Мен болгону ушул окуянын жүрүшүн сиздерге айтып берүүгө аракет жасап жатам. Муну шуну айтып коеюн деп ушул кичинекей убактыңыздарды алып отурамын. Эмесе окуяны андан ары улайлы. Ошентип Манас баягы чүйгө келип, колун жыйнап, абдан таштын оюнда дейт, улуу чүйдүн боюнда, Каман булак оозунда 600 000 аскери менен Акун бешимди камаганы, Акун бешимди чапканы даярданып турат. Ал жерде тура берсин. Анан кече Бакай атабыздын кеңеши менен Манас тетигил Суңшоону көздөй кеткен, Суңшоо дегенди кече айтканбыз, ушул Нарын тарап. Нарын Суңшоону көздөй кеткен Кайыптаң менен Мунархан жөнүндө баягы Бакай атабыз айтып, Кайыптаңды билесиздер, бул кадимки тетиги Ымалайдын жанындагы шаардан келген Манас атабыздын кайнатасы, Манастын Карабөрк деген аялынын атасы болот да. Ал эми Мунар болсо, Мунархан, бул уйгур Манастын ошол Кашкардан нары жакта Дагалак жакка коюп келген хан болчу. Булардын баарысы азыр Манастын жанында чоросу. Кайыптаң менен Мунар Суңшоого кеткен 150 000 кол алып. Булар Суңшоодон барып колду экиге бөлүштү. Кайыптаң 50 000 кол менен Кочкор тарапта калды дагы. Кочкор дагы ошол баягы согушуп барып кайра качып келген бул жагы Акун бешимге караган баатырларды, ошол Суңшоону бийлеген Култкага караган жайсаң баягындай калдайларды катыгын колуна берип, малын талап, олжолоп, элин чаап жатат да. Мына ошол жакты бошотуп атат. Ал эми Мунар болсо, андан ары кетип, тетигил Каракужур
нары жагынан солтон сары, андан бери оң жакка чыга берип дейт, суу самыр таянып калды дейт да. Мына ошол бел жайлоо деген жерге, суу самырга таянган жерде ага чейин бул Арсалаң деген, Арсы деп айтат экен, Арсы деген баатырды өлтүрдү, анын колун жайлады, анын шаарын басты. Андан ары Арсыдан качкан жарым кол, Арсыдан качкан эл барып туруп Тарлаң аттуу жайсаңдын колтугуна кире качты да. Тарлаң баягы Мунар ханды бел жайлоо деген жерден тосту дейт. Бул суу самырга жакындап калды. Мына ошол жерден тосуп, ал эми Мунар хандын баягында жаңы Кайыптан экөө бөлүнгөндө колунда 50.000 аскери бар эле. Анан Семизбел деген жерден дагы баягы бир топ калмакты чаап, ал жерден 30.000 аскер алып кошкон эле колуна. Мына ошол аскерине ишенбей, Тарлаң болсо 100.000 аскери менен Мунарды курчап калды. Мунар эми ушул жерде өлөт окшойбуз. Аскеримдин баардыгы кырылат окшойт. Булар бизди курчап калды. Ал эми мына Семизбелден кошкон калмак тыргыоттор бизге жакшы жардам бере албай, булардын көмөгү анча болбой жатат деп бушайман түшүп турганда, Үрбү бул жактан 100.000 аскер менен жетип барып калды. Үрбүгө Бакайдын кеңеши менен Манас жалаң жаштарды берген. 25-тен 30-га чейинки балдарды алып туруп, мына ушул аскер менен булардын максаты ошол Кайыптан Мунардын колуна кошулуп, Үрбүнүн 100.000 аскери кошулуп туруп, андан ары Нааманды көздөй, Алуукени көздөй акырындап жакындай бериш болчу. Эми ошолор баягы Тарлаңдын колун чапты. Бул баягы Мунарды курчап турган жерден Үрбү барып, баягы асман толо чуу кылып, ага саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу кылышып булар киришти дагы. Тарлаңдын колун чаап, Тарлаңдын баягы андан каткан куткандын баардыгы качып, суу самырдын дейт, суу самыр жактан агып келген суунун аты Убанды дейт. Ошонун боюнда Шаңшу Кытай балдары жашачу экен. Аяк жагы узун суу дейт, баягы шаар калаасынын ар жагы. Ошол жердин баарын Үрбү жана Мунар менен кошулуп алып чапты. Эми андан ары баратса, бир жерден, ушул жерде мен сиздерге жанагы аярлардын согушу жөнүндө дагы бир аз айтып өтүп кетейин. Бир жерде отун көтөрүп бир кемпир жүрөт дейт. Көзүндөгү чылпагы тимеле эми баягы ириң болуп калган дейт. Баягы кемпир отун терип жүрөт дейт. Анан Үрбү эми колдун астында, артта колдун аягы көрүнбөйт. Үрбү келип баягы кемпирден: "Ай, сиз бул эл жок жерде, эч ким жок жерде эмне кылып отун терип жүрөсүз? Айылың кайда, элиң кайда паке?" деп сурап калды да. Сураса: "Менин элим асманда, менин айылым көктө" деп ушинтип соо жооп бербей кыйшаңдатып турат да. Анда Үрбү: "Ай, сиз соо жооп бербеген кандай немесиз я?" десе: "Моногул жерден бери жака бут баса көрбөгүнүң, бут бассаң о дүйнө бетин көрөсүң, ажалдан мурун өлөсүң" деп баягы аяр, баягы кемпир кебетесин келиштирип, колунда отунун көтөрүп, этегин да түрүп алган дейт. Мына ошентип баягы кемпир Үрбүгө ушундай кеп сүйлөп турду да. Анда Үрбү баягы кандай неме бул деп жанындагы Баймат деген жигит бар экен. Ал кемпирге баягы найзасын, акырын найзасы менен түртө берген жерде кемпир ушунчалык баягындай бир айкырып, кыйкырып, андан кийин баягы этегине толтуруп алган корголу бар экен дейт. Баягы корголун сапырып чачып ийгенде, баягы корголдун баары колдаралап көк чопкут темир кийген аскер болуп чыга келди дейт. Мына ошол жерде баягылардын баарысы, баягы аскер тетиги Үрбүнүн колуна кадимкидей кылыч чаап согушуп калды. Ал Үрбүнү болсо кемпир: "Бул жакты караба" деп катуу бир сөзүн айтканда, Үрбү айласы жок карабайты да.
карайып бир заматта көз баягы эч нерсе көрбөй сокурлардай болуп баягы эч нерсе карабай калды дейт. Жигиттер эптеп жөлөп таяп калганда артынан Арсанкул деген аяры чыга калып үрбүнүн көзүнө дуа окуп аны айыктырып, анан тетигил кемпирдин жанагы этегинен түшкөн корголдон пайда болгон аскерлердин баарысын жерден чөп чогултуп жулуп алып туруп анан от коюп дуалап туруп жанагы аскерлердин баарысын өрттөдү дейт. Аны көргөн колдун баары үрөйү учуп тоону көздөй качып чыкты дейт. Баягы кемпир көрсө бул Катыраң деген аяр экен. Мына ошентип баягы кемпир бир туруп аксакал боло калат дейт. Бир туруп баягындай бир көзү чылпактаган кемпир боло калат дейт. Аксакал боло калганда дагы чөнтөгүнөн алып чыгып майда таштарды, кумдарды чачат дейт. Мына ошондо чачылган таш кумдардын баарысы аскерге айланып ушинтип согуш болот дейт. Мына ушинтип атып аны жанагы Арсанкул деген аяр мунар жактан чыгып ал анын сыйкырына сыйкыр жөнөтүп, дуасына дуа жөнөтүп, мына ушинтип атып Катыраң деген аяры колго түшүп акыры ал көрсө бир жакшынакай сулуу кыз экен. Мына ошол кыз аяры ошол Амбал Кубандын колунда жүргөн сыйкырчы экен да. Мына ушинтип анан кол андан ары жүрдү дейт. Бул Суңшоону кадимки баягы Култка деген Акунбешимге караган Култка деген мыкты башкарган экен. Ал эми мунагу Тарлаң, Амбал Кубан дегендин баарысы ошол Култканын колундагы баатырлар жана эл караган башкаруучулар. Андан соң жанагы Арсы Тарлан өлдү, Кубанга жетип барып калды дейт да. Кубанга жеткенде Кубан баягы Арсыдан, Тарлаңдан качып чыккан колдун баарын чогултуп, Опоң деген Кытай баатырга башкартып, ал Опоң деген Кытай баатыры Алабайрак деген ат менен экен. Бул жекеге деп чыгып, булардын астынан үрбү менен Мунардын колунан, ал эми Кайыптаң болсо тетигил Кочкордо жүрөт али. Мына ошол үрбү менен Мунардын колунан тосуп чыгып, анан жекеге Опоң баатыр чыкты дейт. Өзү Кытай экен. Мунар тараптан Асыран баатыр чыкты. Асыран баягы барып эле Опоң баатырга жетип жетпей эле найза жеп, тебетейдей болуп аны баягы найзасы менен Опоң өйдө көтөрүп, тебетейдей тегеретип туруп ыргытты дейт найзасына. Ошентип элдин бияктан шабай сууп, кайра Мунардан Катыктын уулу Турдакун деген чыкты дейт. Байкасаңыздар, Мунархан бул өзү уйгур. Ал эми колунда дагы Катыктын уулу Турдакун деген уйгур аттуулар чыгып атат да. Ал качырып кирип барды дейт Опоңду. Опоң Турдакунду кылыч менен эле бөлө чапты дейт. Ат-маты менен бөлө чапты дейт да. Ошол турган жеринен жарым аты бул жака, жарым аты бул жака, баягы Турдакундун жарымысы жарым ат менен кошулуп, бул жака жыгылып, ошентип баягы эки бөлүнүп жатып калды. Андан бешбеттер берки жактагы элдин шабайы сууп турат. Опоң болсо өлө турганың, о дүйнө бетин көрө турганың, жашоодон тажаганың бери чык деп баягы Алабайрак атын алкынтып, улам айланып жекеге чакырып атты дейт. Бир убакта Асандын уулу Бөлөкбай чыкты. Асандын уулу Бөлөкбай чыгып, буда өлдү дейт. Муну тим эле баягындай аш-баш дегизбей эле муну Асандын уулун Бөлөкбайды айбалта чаап, мына ушинтип көмөлөтө койду дейт. Анан Мунар тараптан Мейлин Акун деген баатыр чыкты дейт. Ал Мейлин Акунду Опоң 2 жашар балача да көргөн жок дейт. Тим эле алып көмөлөтө коюп жерге жалпайта уруп, аны дагы өлтүрдү дейт. Андан соң Айдаркандын элинен Асоолук деген баатыр чыкты Опоңго. Айбалта менен Опоң аны жеткен жерде жалпайта чаап өлтүрдү дейт. Мына ушундай эбегейсиз Опоң деген өтө күчтүү баатыр экен. Андагыча болбоду,
берки Мунар тараптан, Кыргыз тараптан Калдаңдын уулу Байсабек деген чыкты дейт. Найза менен чыгып, Байсабекти Опоң ас жерден өлтүрүп кое жастаганда ал колго кире качты дейт. Ошентип бая чыга турган баатыры калбай, элдин баары шаабай сууп туй ата деп турганда, анан Мунар карып калса дагы, эми Мунардын өнөрүн көрүңүздөр дейт. Мунар өзү чыкты дейт. Ушундай баягы чопкутун кийип, көкүрөктө көк темир артынып дейт. Муздай темир кийинип, чарайна төшкө тарттырып, кудуретке сыйынып, Мунар өзү чыкты дейт да. Өзү чыгып, тетигил Опоң ала байракты алкынтып, нары бери бастырып, жекеге деп чакырып турат. Качырча деген аты менен Мунар хан чыгып, Опоңду найзасын төшүнө сайып, аттан кулата койду дейт. Бая төшкө тарс деп найза тийгенде, булардын соотунан өтпөптүр найза. Бая Опоң атынан жулунуп кетти дейт. Атынан кулап, жер таянып тура бергенде, Мунар баягы аш башка келбей жетип, кылычын сууруп барып туруп, желкеден нары кылыч урганда, башы жерге топ деп кулап түштү дейт. Ошентип, баягы Мунардын колунан Опоң баатыр өлдү. Опоң баатырды жанагантип Мунар карыса дагы, жекеге чыгып барып, найзасы менен төшкө сайып, атынан оодара коюп, анан жер таянып турганча кылычы менен башын кесип, желкесине чаап, мына ушинтип Опоң өлдү. Опоң менен кошулуп, ошол жерде Кара Кече деген дагы Калдай өлдү дейт. Мына ошол Калдай өлгөндөн кийин баягы Амбал Кубан багынып бериптир. Багынып берип, андан кийин Үрбү менен Мунардын колу Суусамыр, Кызар, Жумгал ушул тараптын баарын ээледи дейт. Жумгалдын мурдагы аты Байдасуу деген экен. Ошондон соң Опоң эми 70.000 кол менен чыгыптыр да. Ошол колдун баарын Амбал Кубан анан жанагы Мунар менен Үрбүгө кошуп берип, булардын колунун саны 300.000ге жетип калды дейт. Эми ушул жерден бир кичинекей баян бар, мен ошону сиздерге айтып берейин. Баягы Катыраң деп кемпир болуп, ары бери куулуп, аксакал болуп жаткан аярды кийин колго түшүрүп алат Арсалаң. Колго түшүрүп алса, ал көрсө кыз аяр экен да. Мына ошол Катыраң, аты Катыраң экен, анан Арсалаңдан сурап турат. Бул силер деген ким болосуңар? Бизге деген мага баяныңарды айтып бергилечи. Силер деген кайдан келдиңер? Кыргыз деген ким болот десе, анан Арсалаң аяр, Мунардын аяры. Анан айтып жатат. Башка атам Жапас болгон. Маңгул татар да бизге тууган Жапастан тараган дейт. Бирок булар бизден алыстап кетишкен азыр. Бүгүн Манжурия бул жагы Кара кумду жер деп турушат. Ошол жакта булардын каласы дейт. Баарысынан үлкөнү, баарысынан улуусу кыргыз болгон дейт. Кыргыздан 40тан ашык бала төрөлгөн дейт. Башта булардын турган жери, кыргыздын турган жери Бадакшан балык деген жер экен деп айтып кетип жатат да. Мына бул дагы кызыктуу маалымат. Кыргыздын улуу баласы Дуулат дейт. Андан кийин Катаган, андан кийин Жедигер, андан кийин Багыш, андан кийинкилерди анан санап баштайт да. Каңгы, Тейит, Окчу, Найман, Жоогести, Бостон, Ават, Нойгут, Карагалпак, Думара, булардын баары Кыргыздын балдары. Басыс, Мундус, Кушчу, булардын дагы баарысы Кыргыздын балдары деп. Эми дагы алдыда уруулар айтыла бермекчи. Ал эми мен ушул окуп билгенимди сиздерге баян кыла берейин. Эми бул суңшоону билесиздер, баягы Култка деген оргого жардам берем деп барып, желкесине кылыч жеп, жарадар болуп, кайра суңшоого качып келген Култка деген жайсаң башкарат да, бүткүл ушул суңшоону. Ал эми мынау өлгөн баатырлар, булар ошол Култканын кол астындагы кичинекей
элди жерди башкарган баягындай мансаптуулар. Анан Култка өзү Самын деген аяры менен баягы жарадар болуп анан качып жүрөт. Качып андан соң тетиги Нааманда жаткан Алоокеге кат жазып атат. Мынтип айтып жатат. Бул Манас дейт. Терс суудагы текести алды дейт. Андан мурун тетиги Дагалакты, андан мурун тетиги жактагы Ымалайга чейинки жерди алып койду. Эми мына келип терс суудагы текести алды. Керкөлдөгү Оргону алды. Оргого биз абдан жардам бердик. Тетиги жактан Акунбешиндерден бери жардам бердик, бирок биз түтпөдүк. Биз Оргону жоготуп алдык, Керкөлдү алдырдык дейт. Андан ары Алма Коюрдагы Илебин ошол Оргонун согушуна келип ошол жерде өлдү. Ал эми бул Манастын колу Алма Коюрду кошуп алып койду. Бул жердин элин алды, малын олжолоду дейт. Андан бери келатып Кашкелди алды. Кашкелдин эли качты, үрктү, бирок ошого койбостон кубалап жетип, элин баягы санактан өткөрүп, багындырып, ошол Кашкелдин шаарын олжолоп, Кашкелдин шаарын дагы алып койду. Бул Кашкел шаары азыр Манастын карамагына өтүп кетти дейт. Андан бери Кейменди алды дейт. Кеймен Баатыр дагы өлдү. Кеймен Калдай экен мансабы. Кеймен Калдай дагы өлдү. Азыр Акунбешимди Манас камап турат дейт. Бул эми кандай кылабыз? Мына Бойгуттагы Кумар өлдү дейт. Кумар Амбал буларга кетип калды дейт. Кочкордогу Арсыны булар алып койду, өлтүрүп койду дейт. Эки башта Бурканды булар өлтүрдү, элин алды, жерин алды дейт. Чыйтай, Масабил баатырлардын баарысы өлдү дейт. Бадаң аяр өлдү дейт. Култка муну ушинтип Алоокеге кат жазып турат. Эми сиз дейт. Алооке дейт. Ар тарабың тең болгон, аскериң дайра сел болгон, айтканың журтка эм болгон, атагың дагул Алооке, азыркынын зорусуң, наамандыктын баарына жайылган темир торусуң дейт. Улуу Анжилян, Маргалаң, Койнотто бар Кокону, үлкөн шаар чоң калаң дейт. Орто Төбө, Самаркан, Улуята, чоң Ташкент, Кожент кала, Испара, колуңузда баары тур дейт. Алооке мына ушул жактардын баарысын башкарып турган экен. Кичи Анжиян, Сосогуң дейт. Нааман шаар дагы тур. Алтайда кыргыз кол келди, Алаш уулу мол келди деп Манаста айтып жатат. Аманат жанга зор келди. Айраарыңды өзүң бил, Нааман дагы көп элди. Суңшоодогу Актала, өзүм дуу болсом да маа караган аскала. Азыр бизге жабышты Манас деген зор бале дейт да. Жалынып айтам сиздерге, жардам бер деп биздерге. Сенден бөлөк карам жок, өтүнүп жардам издерге деп тетигил Нааманда жаткан Алоокеге Култка ушинтип кат жазды. Алоокеге ушинтип кат жазды дагы, муну айтып Култка дуусу дейт. Муңдуунун кылган жумушу, катчыга катты жаздырып, Калдайтам өрүн бастырып, Танабул деген аярын жиберген экен чаптырып. Мына ушинтип Танабул аярды ошол жака Алоокеге жөнөтүп жатат. Ал эми Үрбө, Кайыпдаң, Мунар булар дагы ошол Суңшоонун ичин бошотуп, анан колу бириккени, тетигил Суусамырдан биригип, андан нары кетмен төбө кеткени булар даярданып турушат. Ал эми Манас болсо чүйдө жана айтып кеттик, Бакайдын, Кыргылдын, Ошпурдун, Көкчөнүн бүт баарысынын колун кошуп, 600 000 кол менен абдан таштын оюнда, улуу чүйдүн боюнда, Каман булак оозунда Алоокени чапканы камынып турат. Мына ушундай бүгүн баян болду туугандар. Калганын эми эртең улайбыз буйруса. Эртең кечейин аман бололу.